Рубль соңғы bir айда сомго карата 4,5% арзандады. Кыргызстандын Улуттук банкы 23 февралга карата сомдун расмий түрдөгү курсун жаңылады. Бул маалымат Борбордук банктын сайтына жарыяланды. Андагы маалыматтарга ылайык кыргыз валютасы өнөктөш өлкөлөрдүн негизги валюталарына карай күчтөнгөнү айтылат. Бул арада сомго карата орус рубль дароо жогорку динамикада 4,54%га арзандап кетти. Буга байланыштуу 23 февралда валюталар бирге 1 деген көрсөткүчтө болуп, рубль 1,5 сомду түздү. Акыркы жолу мындай көрсөткүч менен 2020 жылдын ноябрь айында рубль мындан да төмөндөп кеткен эле. Ал эми орус валютасына карата доллардын курсу дароо 3,5%га жогорулап, 80,1 рубльдө түзгөн. Эксперттердин талдоосу боюнча бул көрүнүш Украинадагы абалдын курчушу менен байланыштуу деп айтылат. Бул Акмар ЛФМ чекиткейжи. Садыр Жапаров ИИМ жетекчиси баш болгон 7 жетекчиге генерал наамын тапшырды. Президент Садыр Жапаров бүгүн 23 февралда күч түзүмдөрүнүн бир катар жетекчилерине кезектеги аскердик наамдарды ыйгарды. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматынан кабарлады. Өлкөнүн коопсуздугун камсыз кылуудагы алардын ишинин маанилүүлүгүн белгилеген Жапаров наам тапшыруу салтанатында аларды ата мекенди коргоочулардын күнү менен куттуктады. Президенттин жарлыктарына ылайык Ички иштер министри Улан Ниязбековго милициянын генерал-лейтенанты наамы ыйгарылды. Коргоо министри Бактыбек Бекболотовго генерал-лейтенант аскердик наамы ыйгарылды. Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиевге милициянын генерал-майору наамы ыйгарылды. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетовго милициянын генерал-майору наамы ыйгарылды. Коргоо министринин орун басары Акылбек Ибраевго генерал-майору аскердик наамы ыйгарылды. УКМК төрагасынын орун басары 9-чу кызматтын башчысы Жумгалбек Шабданбековго генерал-майор аскердик наамы ыйгарылды. Коргоо министрлигинин 01-003 аскер бөлүгүнүн командири Руслан Мукамбетовго генерал-майор аскердик наамы ыйгарылды. Бул Акназар Ньюс Чекиторг. Жарык өчүшү мүмкүн. Токтогулда суу азайып, Энергохолдинг элге кайрылды. Токтогул суу сактагычында суу азайып кеткенине байланыштуу Улуттук Энергохолдинг калкты жарыкты үнөмдөп пайдаланууга чакырды. 22 февралга карата Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 8,4 миллиард метр куб көрсөткүчкө чейин азайып кетти. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1,5 миллиардга төмөн көрсөткүч. Агып кирген суунун орточо суткалык көлөмү чыккан суудан 3 эсеге аз болууда. Энергетикалык компаниялар суу ресурстарын үнөмдөө жана алдыдагы күз-кыш мезгилине даярдык көрүү боюнча бардык чараларды көрүп жатканы белгиленди. Ошондой эле 2021 жылдын апрелинен 2022 жылдын 20 февралына чейинки мезгилде бөлүштүрүүчү компаниялардын электр энергиясын лимиттен ашыра пайдаланганы байкалган. Электр энергиясын керектөөнүн өсө бериши Токтогул суу сактагычында суунун азайышына жана жарыктын өчүшүнө алып келиши мүмкүн. Буга байланыштуу Улуттук Энергохолдинг элди энергетика тармагындагы түзүлгөн кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылып, жарыкты үнөмдөп пайдаланууга чакырат деп жазылган маалыматта. Компания белгилегендей 2021 жылдын 1 октябрына карата суу сактагычтагы суунун деңгээли 12,3 миллиард куб метрди түзгөн. Жалпысынан күз-кыш мезгилин ийгиликтүү өткөрүү үчүн республикага 6-8 миллиард куб метр суу керектелет. Булак Спутник чекиткейжи. Зыңкыйышат. Таанылгыс болуп өзгөргөн саясатчылардын армиядагы сүрөттөрү. 23 февралда белгиленчү мекенди коргоочулар күнүн утурлай Спутник Кыргызстан агенттиги саясатчылардын армиядагы кезинин сейрек сүрөттөрүн сунуштайт. Садыр Жапаров. Мамлекет башчы Садыр Жапаров 1986 жылы орто мектепти аяктап, ошол эле жылы Фрунзедеги дене тарбия институтуна өткөн. Бирок 1987 жылы советтик армиянын катарына чакырылып, 1989 жылга чейин катардагы Жокерден Новосибирск шаарында радиотелеграфисттер бөлүмүнүн командирине чейин жеткен. Ал советтик армиянын отличниги наамын алган. Өмүрбек Текебаев. Белгилүү саясатчы Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев Базар Коргон районуна караштуу Акман айылында Токтогул атындагы орто мектептин физика мугалими болуп иштеп жүргөн учурунда армияга кеткен. 1981 жылдан 84 жылга чейин Феодосияда Кара деңиз флотунда кызмат өтөгөн соң кайра мугалимдик кесибин уланткан. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев 1987 жылдан 89 жылга чейин
Забайкалье аскер округунда кызмат кылып, стратегиялык маанидеги 05-204 ракеталык күчтөрү бөлүмүнүн сержант командири болгону айтылды. Алманбек Шыкмаматов. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Алманбек Шыкмаматов 1988-90 жылдары Иракы чыгышта Приморье шаарында жоокер болгон. Акыйкатчы Токон Мамытов 1972-74 жылдары Чехословакияда Калинин атындагы Ропшин дивизиясынын зениттик ракеталык полкунда кызмат өтөгөн. Мурдагы премьер-министр Темир Сариев 1981-83 жылдары Советтик армиянын катарында кызмат өтөгөн. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Бактыбек Кудайбергенов 1981 жылдан 83 жылга чейин Советтик армияда кызмат өтөгөн. Ал Казак СССРнин Семипалатинск облусунда ротанын старшинасы болгон. Булак Спутник чекиткейжи. Жапаров. Тажиктер менен кечке эле чырдаша бербейбиз, чек ара сөзсүз ачылат. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кыргыз-тажик чек арасы ачыла турганын Баткенде өтүп жаткан көчмө жыйында кабарлады. Эми тажиктер менен кечке эле чырдаша бербейбиз, чек ара сөзсүз ачылат жана турукташат. Чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо иштерине чекит коюлат. Соода алакабыз мындан ары уланат деп ишенебиз. Аларда Эркештам өткөрмө бекети аркылуу Кытайга аттанат. Муну баары бизге киреше болот. Чек ара инфраструктурасы жакшыртылып, жаңы заставалар курулат. Баткен облусун өнүктүрүү боюнча пландар чоң жана биз аларды ишке ашыруу үчүн бардык күч аракетибизди жумшайбыз, деди Жапаров. Булак элдик чекит медиа. Австралия, Жапония жана Канада Орусияга каршы санкцияларды колдоду. Москванын Донбасстагы жикчил республикаларды таануу аракетине байланыштуу АКШнын, Улуу Британиянын жана Евробиримдиктин мүчөлөрүнүн артынан дагы бир нече мамлекеттер Орусияга санкцияларын күчөтөрүн жарыялашты. Австралия шаршемби күнү Кошмо Штаттардын жана Британ өкмөтүнүн билдирүүлөрүн колдоп, аларда Орус банктарына санкция салаарын жана Орусиянын Коопсуздук кеңешинин 8 мүчөсүнө өлкөгө кирүүсүнө чектөө коерун маалымдады. Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон муну потенциалдуу санкциялардын биринчи бөлүгү деп атады. Жапон премьер-министри Фумио Кисида да бул күнү Орусияга каршы чараларды тактап, Орус өкмөтүнүн финансылык операцияларын тыюу салды. Өнүктүш мамлекеттердин экономикалык санкцияларынын биринчи раундунун катарында Канадада санкция салаарын кабарлады. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри Жастин Трюдо билдирип, Орусиянын Украинага аракеттерин демократияга жана дүйнөгө коркунуч деп баалады. Европа биримдиги уюмдагы 27 өлкө менен макулдашылган санкциялардын топтомун жарыялай турганын кабарлоодо. Анда Орусиянын элитасынын Европа өкүлдөрүнө активдерин камакка алуу сыяктуу чаралар бар. Мурдараак Германия түндүк агым 2 газ куруунун долбоорун кабыл алууну убактылуу токтотконун жарыяласа, АКШ орусиялык бир катар банктарга чектөө киргизип, айрым аткаминерлеринин балдарынын активдерин камакка алган. 21 февралда Путин Украинанын чыгышындагы жикчилдердин Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы түзүлүштөрүн көз карандысыз мамлекет катары тааный турганын жарыялаган. Алардын лидерлери менен кызматташуу келишимине кол койгон. Бул чечимди Мамдума 22 февралда ратификациялады. Ошол эле күнү Федералдык кеңеш орус аскерлерин Донбасста колдонууга уруксаат берди. Булак Азаттык чекит.org.